Едут спереди, никак не могут. Да, на легкой передаче. У Дастана продолжается скрип в ногах, Мы никак не можем убрать этот скрип, но тем не менее гонка продолжается по парку Одиная. Круг где-то, скажем, 600 метров. Өсүп келе жаткан көз азиз кишилерге үлгү болушум керек деп. Анан бул капкара очки бул көз айыз дегенин, таптакыр көрбөйт дегенин белгиси да. Кана медаль. Бул сезимдерди атасы кошо көргөндө жакшы болот эле. Опа. Бутуңа түшөт болом. Кана, опа. Ого, жаңы медаль экен, айтып койчу, жаңы. Ар бир соревнованиядан жок дегенде 1-ден 2-ден 3-төн 4-төн. Быйыл өзү эле бир 50дөй медаль алды окшойт быйылкы жылы. Отменяешь? Они снимают? Мери ушинтип берет десең, мынтип айтсаң десең болот. Байке, биз могу жерде эле турбайбызбы, эмне көрбөй атасызбы десе. Ал болсо, кыздар кайсыл жакта турасыңар да алдыңыздан нары өтөт, бер. Кыргызстан боюнча жалгыз эле көзү көрбөгөн адамдай сезчүмүн. Умарчик. Жүгүр, бум-бум деп келет. Жүр, кана машинаңызды. Ачалы. Жалалдин Абдубалиевдин көз азиздиги жашоого тоскоол эмес. Ал эл катары баласын тарбиялап, жашоосун улантып келет. Не экен ак? Ав бекен. Ав бар бекен бала? Ав бар экен. Кана. Буну айтып атасыңбы? Ав бекен бул. Эмне бар? Бул эмне бар? Тигирген а? Ав бекен да. Ав бекен да бул. Бул аф эмеспи? Эң баалуусу эле ошол муну кече жакында алып келгендер. Анан бул жакта азыр бүт барын балам чачпа болду. Жөнтүп турчу. Эң баалуу биринчи медальдарым бар, бирок ал медальдар азыр булардын ичинде жок да. Бул жер болсо азыр монун ичин көрсөтөйүн. Могу жердегилер быйылкы жылкы медальдарды гана көрсөтүп берейинчи анда, лучше. Быйылкы жылкы медаль эле ушунун ичин баары быйылкы жылкы медальдар. Бул кубок нелер? Кубок болчу. Кайсы кубок эле? Бакта жазуулар бар, бакта окуп алса болот. Кайсы бир кубоктун жеңиши. Бишкек дейт. Бул дуатлон болчу. Бул 2019-жылы алынган, жылдын мыкты спортсмени деп алынган нам. Биздин медальдар бакта аябай эле көп да. Бияка биз порядок болуп салып койгонбуз, анан Умар келип чачып салды баарынча. Оюнчугу дагы ошондой. Ар бир соревнованиядан жок дегенде 1-ден 2-ден 3-төн 4-төн. Быйыл өзү эле бир 50дөй медаль алдык окшойт быйылкы жылдын өзүндө эле. Потому что бизде ар түрлүү дистанциялар бар да. Сууда сүзүү боюнча өзүнчө, чуркоо боюнча өзүнчө. Бул статуэтка дагы ошол жылдын мыкты спортсмени болуш керек. Бишкек шаар. 2000 канча экен бул? Отурыңыз. Жагында жазылуулары бар. 2022 Бишкек шаарынын мыкты спортчусу. Жалалдиндин жарыш алдына чыкканда негизги күйөрманы жана негизги колдоочусу бул апасы Хамурхан эне баласынын ар бир жетишкен ийгилигин кубануу менен кабыл алат. Баламы көз азиз болушуну айтып атам го. 93-жылы төрөлгөн. Анан 7 айлык болгондо почти жашына төлө элек да кызамыктан анан билгенбиз. Ага да өр биле элекпиз. Атасы инвалид болчу, биз башымыздан кыйынчылык көп өткөн. Бул сезимдерди атасы кошо көргөндө жакшы болот эле. Шунчалык чоңойттук, экөөбүз кыйланып дагы, башка кылып дагы. Енді Кудайга шүкүр, шунчалык сыймыктанып келип атабыз енді. Азыр жыл не да жок, ким болгон соң болмос экен. Экөөбүз тең. 17-жыл.
Жалалдиндин өмүрлүк жары Гүлназ Жүзбаева дагы Пара Азия оюндарында коло медаль тагынып келген. Гүлназ айым спорттон тышкары үйдө сүйүктүү эне. Дайыма биз тренировкада көп убакыт өтөт да. Негизи күн абдан эрте башталат бизде. Кээ бирки күндөрү саат тренировка 6-да болушубуз керек да тренировкада. Ошон үчүн биз эртең менен эрте 5:30 эле баштайбыз да ишибизди. Анан тренировкадан где-то 9-дарга чейин тренировкада болобуз. Анан биздин баягы окуткан балдарыбыз бар да, ошол окуу учурунда саат 9-да ал ишибиз башталат. Башка көз көрбөгөн адамдарды реабилитациядан өткөрүп, ошол ишибизди алып барабыз. Негизи кечки саат 6-га чейин да ал ишибиз. Пара спортчулардын машыгуусу таң эрте башталат. Көзү азиз болсо дагы эл катары коомдук транспорт менен машыгууга барышат. Жалалдин жана башка көз азиз спортчулар пара триатлон менен машыгышат. Негизи триатлон сууда сүзүү, велосипед тебүү жана жөө чуркоо спортторунун бирикмеси. Дастан Камчыбеков сууда сүзүүнү 4 жыл мурун баштаган. Алгач көзүм азиз болсо кантип сууда сүзөм деп бушайман болгон. Бирок кыйынчылыктын баары артта калды. Азыр сууда сүзүү боюнча чебер. Мен буга чейин сууга сүзгөндү билбечимин да. Анткени мен чынын айтсам, көзүм көрбөй калгандан кийин ушул спортко келем деген да оюм жок болчу да. Бассейнге биринчи жолу киргенде мен эсимде бар. Ушул колумдун травма алып, колуман ушул жерде дагы деле колумда бар. Травма алган эмелерим, шрам десем болот. Анан бул нерсенин баары албетте эми акырындык менен көнөсүң. Мен азыр сууга сүзүп жүргөнүмө 4 жылдын жүзү болду. Уже мен бассейн ичинде как кадимки эле көргөн адамдардай эле болуп калам. Мен баардык нерсени сезем. Ошол эле дорожканы сезем, суунун агымын, ошол эле канча сүзүш керек, канча сүздүм. Ошол нерселердин баарын уже мээримде мындай Сууда сүзүүдө пара спортчулар атайын көз айнек тагынышат. Бул очкинин өзгөчөлүгү азыр сиздерге чечип көрсөтөйүн. Бул көзү азиздер адамдар сүзөт да көбүнчө. Бизде категория бар да. Таптакыр көрбөгөндөр, бир аз көргөндөр, анан ошо очки менен көргөндөр бар да. Анан бул капкара очки бул көз айыз дегенин, таптакыр көрбөйт дегенин белгиси да. Биз ушул очки менен сүзөбүз дайыма соревнованияларда. Бул таптакыр эчтеке жарык өткөрбөйт да. Сууда сүзүүдөн кийин спортчулар алыс аралыкка велосипед тебишет. Биз азыр тренировка жасай эле деп атабыз. Дайыма биздин тренировкалар ушундай тандем велосипед болот аты. 2 дөңгөлөктүү, 2 орундуу велосипед. 2 адам отуруп кетебиз. Биз анткени алдында мындай айтканда капитан болот, ошо баарын тең управление кылат, башкарат. Соответственно, арт жакта Гүлназ отурат. И биз экөөбүз кетебиз. Все, кеттик.
Пара спортчулардын дагы бир мүчөсү Айтонук Жомарт кызы оорунун айынан көзү көрбөй калган, бирок ага карабай жашоого болгон үмүтү үзүлгөн эмес. Башында мен эң эле алгачкы оюм бул мен Кыргызстан боюнча жалгыз эле көзү көрбөгөн адамдай сезчүмүн. Аябай жалгыздык мындай көп эле кыйнап койду да мени. Себеп дегенде мен үйүмдөгүлөрдү да такыр бизде даже очки тагынган адам жок. Анан алар мени түшүнбөйт, мен аларды түшүнбөйм. Анан вот это вот гиперопека үй бүлөм тараптан багы алар дагы кандай мамиле кылыш эч ким үйрөнгөн эмес, билген эмес. Анан ушундай оор күндөр өткөн. Элементарно мен көчөгө чыгыш үчүн жанымда бирөө жүрүш керек. Больницаларга барам. Өмүрүм ошол больница менен үйдүн ортосунда эле өтчү. Анан эң акырында ушу үмүтүм үзүлүп, такыр мындайча айтканда жашоо да кызыксыз болуп кеткен. Анан ушундай бир учурларда Кудай өзү баягы жөнөттү же бир все совпало да. Анан биз Аутсага барып көргүлө деп сунуштады. Анан биз Аутсага келсек, как раз ал жерде Кыргыз Айздер Федерациясынын мүчөлөрү баягы сабактары бүтүп уже кетип атышкан экен да. Анан жолугуп келип калдык. Анан келгенде эле ошол биринчи эле биздин руководителибиз Жүзбаева Гүлназ эже менен таанышып, анан ошол ак таяктар мени басат экен. Анан мен үчүн бул аябай мындай ак таяк мени басыш деген бул эми өзүмдүн көрбөй калганымды мойнума алгандай эле болчу да. Анан буларды көрүп мен дагы бир жолу үмүтүм үзүлдү да жашоодон. Себеп дегенде мен ак таяк менен баскым келген эмес. Мен дагы операция жасатып, ушинтип врачтар деле болду көрбөйсүң десе дагы баягы үзүлбөгөн үмүт кала берет экен. Өчпөгөн шамдай болуп. Анан ошол жерде анан ошол Айздер Федерациясында бизде өз алдынча басканды, кийингенди, тамак жасаганды, айтор бүт нерсени үйрөтүштү да. Таяк боюнча айтып берсем, бул таяк бул биз мен үйрөтүп атканда, мен таяк боюнча инструктор үйрөтүп атканда бул таякты бул кошумча бир жардамчы катары эмес. Бул таяк бул денеңдин бир мүчөсүндөй кабыл алганды үйрөнүш керек да. Эң себеби бул таяк сага бүт жерден жардам берет. Мисалы айтканда мындай басып баратканда бул поверхность эмне? Бул азыр биздин биз басып бараткан жер асфальтпы же ташпы же топуракпы эмне экенин таяктын жардамы менен айырмалайбыз. Анан ошондой эле айлана чөйрөдө кандай эмнелер бар. Если бир тоскоолдукка жакындап баратсаң, бул алдын ала айтып берет да бизгечи. Бир 2 шаг, 3 шаг калганда уже биз маалыматты алабыз. Ошол маалыматка жараша анан реакция кылабыз да. Себеби баратсак астыбыздан азыр арык чыгып калса, бул арык экенин уже түшүнөсүң да. Бул препятствие, мындан же атташ керек, же кайра токтош керек экенин ошол таяктын жардамы менен үйрөнөбүз. Негизи бул көз азиз кишиге бул таяк өз алдынча бирөөгө көз каранды болбогонду берет. Себеби бул таяктын эң башкы жумушу, эң башкы жардамы ошол болуп эсептелинет. Бирок бул таяктардын баарын биз Америкадан алып келебиз. Жөн эле таякты алып эле басып кетүү бул болбойт. Себеби бул таяктын өзүнүн кармаган техникасы бар. Азыр байкасаңар, мен басып баратканда азыр бул open palm деген техникасы, ачык алакан көрсөңүздөр асманды карап турат. Бул таяк обязательно киндиктин ортолугунда туруш керек. Себеби дегенде адам кишинин денесинин эң ортосу бул киндик деп эсептелинет. Ошол киндиктин жанында турганда, если колуңду бияка кылсаң, бияктан түшүнбөй каласың. Если могу жерден арык таап алсаң, мен бутумду бул жерге койбойм да. Бияка койбойм да бутумду, турабы? Ошон үчүн бул киндиктин жанында басып баратканда бул таяктын башы инстеп деп аталат. Бул сол жака кеткенде оң бут, жак кеткенде сол бут. Бири-бирине мишайт, бутуң бири-бирине мишайт берип калбагыдай болуш керек. Анан ортосунда жерге тийгенде бир аз мындай жерге сүрүлүш керек. Бул сүрүлгөнү сага биринчи үнүн берет, экинчиси колуң алаканың менен сезесиң эмне поверхность экен. Азыр биз мисалы биз бараткан поверхностьтен өзүңүз байкасаңыз, бияктан үн мындай глухой эле, бир аз эле үн чыгат. Себеби бунун үстү азыр резиновый покрытие болгонуна байланыштуу да. Если мисал кылып айтып берсек, мына четке чыгалы, чет жагына чыгалы, мына чет жакка чыкканда сиз көрөсүз да арык болуп аткан. Мен уже бул жерден жеткенимде гана билем. Өзүңүз байкасаңыз, бул жерде үн башкача чыгып атат. Ошол үндүн айырмасынан айырмалайсың эмне үчүн. Бул азыр мисалы үчүн бетон экен, куюлган стяжка. Если асфальт болсо, моонун да айырмасы бар. Моо үн менен могул үндүн айырмасы бар. Бул жактагы үндүн айырмасы бар. Анан бул жагында дагы уже башка. Чөп чар колуңа уже сезилет, сразу үнү да чыкпай калат. Асфальттын айырмасы дагы билинип турат. Жолдо баратканда көз азиз киши
сиз канчалык 100 метр 200 метр аралыкты көрсөңүздөр көз азиз киши таяк кармап бараткан киши бул ушул таякка чейин канча шаг бир 2-3 шаг чыгат экен где-то 3 шаг эле көрөбүз да анын тегерегинде көрүнбөйт көрөбүз дегенибиздин себеби 3 шагты сезебиз же сыйпалайбыз деп айткан бул туура эмес көзү көргөн көзү көрбөгөн кишиге бул кинону көрдүңбү бул кинону көрүп атасыңбы муну көрүп атасыңбы деген сөз бул нормально ошентип эле бул туура эле нерсе ошентип эле сүйлөш керек да биз айтабыз көзү көрбөгөн көз азиздик бул жөн гана физикалык особенность дейбиз да мисалы үчүн сиздин боюңуз узун менин боюм кыска сиз толугураак мен арыгыраак дегендейчи ошондой кабыл алып бул көзүң көрбөгөндүгүңнөн трагедия жасабашың керек да если сен өзүң трагедия жасап алсаң айлана чөйрөгө дагы кыйын болот алар дагы трагедия жасап жашооңдун кыйын болуп калат жашооңчу а если өзүң бул эмне болуптур көрбөсөм мисалы үчүн көрбөсөм сиз телефон колдоносузбу колдоносуз а мен телефонду атайын программа менен колдоном результат бирдей эле да сиз чала аласыз телефон менен мен дагы чала алам сиз WhatsApp менен колдоносуз мен дагы колдоно алам ошондой эле сиз китеп окуйсуз да туурабы сиз китепти көзүңүздүн жардамы менен окуйсуз а биз китепти өзүбүздүн атайын брайль ариби менен окуйбуз бирок ошол эле китепти окуп атабыз факт ошондой эле экөөбүздөн кийин билим алып атабыз мисалы үчүн сиз басып баратасыз көзүңүздүн жардамы менен көрүп бир жерге түшүп кетпейин деп басып баратасыз мен деле басып баратам өзүмдүн таягымдын жардамы менен мен бирок сиздей эле тең басам сиздей эле сиз жасаган өз алдынча өзүңүздүн жумушуңузду мен дагы жасай алам да ушул коомго аралашуу коомдо өз ордуңду табуу деген ушуга аракет кылабыз да себеби эгерде мен көзүм көрбөйт да деп мен өзүмдү мындай капаланып турсам сиз мага сүйлөгөндөн коркосуз да туурабы бул кишинин көңүлүн оорутуп албайын дебеш үчүн ошон үчүн мен өзүм ар дайым биз айтабыз ар дайым шайыр жүргүлө жашоого ыраазы болуп жүргүлө жаратканга ыраазы болуп жүрүш керек да ошондо гана жашоо жеңил болот ушундай жолуңду таппай калганда жаңы көрбөй калганда депрессия ушундай болот да жолуң таппай калганда кандайдыр бир үлгү алчу кыйын залкар кишилерди издегем көз азиз кишилерди андайларды таппай анан ойлонуп өзүбүздүн ошол командабыз менен ойлонуп анан өзүмө мындай чечим кабыл алгам бул мен ушундай өсүп келе жаткан көз азиз кишилерге үлгү болушум керек деп аны 2015-жылдары биринчи жолу ошол пара триатлон боюнча машыгып баштагам анан ошол боюнча ошо спортко келип үлгү болом деп жүрүп эле спортко келип калгам жол ачабыз жаңы жол деп ошол боюнча ушул триатлон менен машыгып калганбыз